Туугандар, биз Ак Өргөдөбүз. Саламатсыздарбы? Сиздерге дагы бир сатыла турган 2 кабаттуу бышык ыштан салынган үйдү таптык. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? 100 метрде асфальт басылган Гагарин чоң көчөсү, Бишкек шаарынын өйдө тарабындагы. Анын маңдайында эле 150 метрде 84-чү мектеп жайгашкан. Ал эми Гагарин көчөсү аркылуу оң тарапка бир аз жүрсөңүздөр, 150 метрдин тегерегинде бул жакта Ак Өргө чоң рестораны жайгашкан туугандар. Мынакей, Гагарин көчөсүнөн Алтын Казык көчөсүнө бурулуп эле киргениңиздерде 100 метрден оң тарапка мына бул дагы Алтын Казык болуп эсептелинет. Алтын Казык 82-чи дарегине түздөн түз келе бересиздер. Мына бул жерден киргенде эле мына сол тараптагы экинчи үй сатууга коюлду. Кызыл китеп бардык документтери жайында экен. 5 сотук жер участкасы 11-ге 12 болуп салынган. Бышык кыштан салынган үй. Өтө сонун. Чек-арасы мына бурчтан башталат экен дагы. Тетиги жерден бүтөр жери мына биздин унаадан кийин мына гараждын бүтүшүнөн жер участкасы бүтөт. Өтө сонун кооз дубалдары бардыгы кыштан салынып, кирпичный дубалдар экен. Мына бул огороду дагы анын сыртын декорлоп, ремонттоп коюптур. Мынакей, газ трубалары тартылып келген, бардык коммуникациялар бар. Мына бул калитка аркылуу кире бересиздер. Бул дарек Алтын Казык 82 дарегине келе бересиздер туугандар. Мына. Кана, жүрүңүздөр. Сиздер менен биргеликте бир катар көрүп чыгабыз. Мына бул гаражы. Автоунаа, башка техникалар кире турган болсо, ушул навес аркылуу мына бул гараж аркылуу кирип кетсеңиздер болот. Батыш тарабында бул жакта столба бар экен. Ушул столбадан 3 фаз электр энергиясы дагы тартылып кирилген. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Мына. Кымыз эги алмасы бар экен. Бирөөнү алып жеп көрдүм. Өтө даамдуу экен. Кире турган болсок, оң тарапта мына бул жагы навес. Андан кийин 2 бөлмөлүү временкасы бар экен. Азырынча склад катары, салаттарды, продуктуларды бардыгыны, оокаттын бардыгын ушул жакта сактап атышыптыр. Мына бул көчө тарабында бул жакта 2 арча дарагы бар. Астында роза гүлдөрү отургузулган, сырткы ажатканасы дагы мына бул жерде жасалган. Караңыздар, ажатканы дагы декорлоп коюптур. Сонуңку. Суу түтүкчөлөрү бардыгы коюлган, газ трубалары бардыгы киргизилген. Көрдүңүздөрбү? Крышалары бардыгы шифер менен жабылып, суу түтүкчөлөрү бардыгы коюлган туугандар. Так, эми мына бул жакта топкасы бар экен. Караңыздар. Мына бул топкасы. Газ менен жаксаңыздар болот. Электр энергиясы 3 фаз менен жаксаңыздар болот. Көмүр менен дагы жаксаңыздар болот. Топкасы дагы өзүнчө эшиги менен кирет экенсиздер дагы. Ушул жерден отопленияны жагып, ысытып ала бересиздер. Мынакей. Бардык биринчи кабаттын терезелерине темир решеткалар дагы орнотулган. Мына бул жерде щит жайгашкан. Анын астында мына бул окошко аркылуу бул жерде жанагы топканын эмесин, трубасын тазалаган жер экен ушул жерде. Күлдөрүн чыгарып, турбанын ичиндеги жанагы чогулуп калган кирлерди чыгарганга ушундай эмени калтырып коюптур, окошканы. Кана, жүрүңүздөр. Огородун дагы бир катар көрсөтөйлү. Мына бул оң тарабында дагы сырткы очокканасы жайгашкан. Раковина таза суу бул жака дагы чыгарылган. Сырткы ажаткана тарапта дагы чыгарылган. Бардыгы центральный таза суу бар. Мына бул жагы эски тооккана. Бул жакты кааласаңыздар алгандан кийин бузуп салсаңыздар болот. Ал эми өйдө тарабында кенен чоң площадкасы, бардык бак дарактары бар. Мына бул жакта алма дарактары бар экен, 5-6 түп. Аны менен кошумча караңыздар, шабдалысы бар, жүзүмү бар, арча дарактары бар экен, өрүк дарагы бар экен. Жер участка 4 чарчы болуп кирпич менен тосулган туугандар. Мына. Өйдө тарабы. Мына узкий болуп келет экен дагы. Тетиги бурчтан мына бул бурчка чейин 11 метр. Аны менен кошумча бул жакта 2 метрден бир аз ашыгыраак дагы кошулган ушундай проект менен салыныптыр. Бардыгы пеноплекс менен утепление болуп, сырты декор болуп ремонт болгон. Бардык кондиционерлери дагы орнотулган. Кана эмесе, жүрүңүздөр, бир катар үйдүн ички ремонтун көрүп чыгабыз. Так, мына бул брон эшик туугандар. Брон эшик аркылуу киребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Брон эшик аркылуу кире турган болсок, мына бул жер прихожка, бут чечүүчү жай, асты кафелденген. Мына бул жака бут кийимдерди тизесиздер. Мына бул тепкич аркылуу экинчи кабатка көтөрүлүп, тепкичтин астында бул жакта
кладовкасы дагы бар. Ашыкча бут кийим бардык нерсени ушул жака чечип койсоңуздар болот. Түз эле кирсеңиздер, биринчи кабаттын бөлмөлөрүнө киребиз. Сол тарапта мына ал жагында санузел бөлмөсү жайгашкан. Кенен гана чугунный отопление батареялары коюлган. Полдон потолокко чейин кафель басылып, ванна, раковина, унитаз, кир жуучу машинка, аристону бардык ички шарты жасалган туугандар. Мынакей. Бул санузел бөлмөсү. Жалпы 2 кабаттуу үй, бул 8 бөлмөдөн турат. Мына бул жер бир чоң зал бөлмөсү, чай ичүүчү бөлмө. Ушул жерде чай пайдын бардыгын уштөрөсүздөр. Бул жерге интернет дагы тартып келинген, кыскасы бардык коммуникациялар бар. Пластик терезелери орнотулган, дубалдар обой, полдору жыгачтан жасалган кенен гана бир бөлмө. Так, эми кана жүрүңүздөр, мына бул эшик ачылып турган бөлмөдөн баштайлы. Мына бул дагы бир бөлмөсү. Бул жакта сол тарафта шкафтары турат. Мына бул жагында 2 пластик терезелери бар, чугунный батареялар орнотулган, TV зонасы, спальный кровать мына бул чакан гана өтө сонун жерге жайгаштырып коюптур. Потолокторунун баары гипсокартон, люстралары бардыгы орнотулган. Так, жүрүңүздөр. Андан кийин мына бул жактагы экинчи бөлмөгө кире турган болсок, бул жакта чоң кыргыз үйү, мынакей, коноктосуучу бөлмө. Натяжной потолок, сыртынан гипсокартон менен жасалган, бардык занавескалар орнотулуп, өтө чоң болгон чугунный батареялар орнотулган. Мына бул жакта 12-14 кишиге ылайык стол стулдары дагы бар экен. Бул жагы серванттары, мынакей, көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Моющий обойдон өтө сапаттуу обойдон жасалыптыр. Полдору жыгачтан туугандар. Так, жүрүңүздөр. Эми бул жакта сиздерге зал бөлмөсүн көрсөтүп коелу. Мына бул жагында кухнясы, бул жагында полу жыгачтан бардыгы, кухонный гарнитуралар, жылуу суу, муздак суу, газ плита, микроволновка, духовка, кыскасы бардыгы коюлган, вытяжкалары, дымоходтору менен бардыгы жасалган, потолок гипсокартон, отопление бардыгы ушул жака тартылып кирилген туугандар. Көрдүңүздөр да. Кана, жүрүңүздөр, экинчи кабатка бир катар көтөрүлөлү. Так. Экинчи кабатты көрсөтөбүз. Андан кийин сиздерге мына ушул сатыла турган үйдүн баасын жарыялайбыз. Мына бул жагына бра лампаларды орнотуптур. Жыгачтан жасалган тепкич менен чыга турган болсок, түздөгү эшиктен кирсеңиздер, бул жакта экинчи кабаттагы санузел бөлмөсү, мынакей. Бул жак экинчи кабаттагы санузел бөлмөсү, андан ар жагы түз эле кирсеңиздер, бул жакта кладовкадагы бөлмөсү бар экен. Өтө сонун кылыптыр мынанычы. Караңыздар, экинчи кабаттагы санузел. Андан кийин мына бул эшик аркылуу кире турган болсок, бул жакта эми экинчи кабаттын бөлмөлөрүнө кирип кетебиз. Мына бул холл, караңыздар. Дивандар бардыгы орнотулган. Тетик жака домашний телефон турган экен мурда. Мына бул чоң болгон кондиционерди бардыгыны орнотуп коюштур. Натяжной потолок, люстралары бардыгы орнотулган. TV зонасы дагы мына ушул бөлмөдө. Түздөгү дагы бир бөлмөгө кире турган болсок, бул жак экинчи кабаттагы спальня. Караңыздар, сплошной түз эле бул жагында шкафтар орнотулган. Кыскасы бардык шарты жасалган. Көрдүңүздөр да. Детский манеждери, мына бул жалюзини ача турган болсок, мына караңыздар. Так. Огород көрүнөт экен. Бул жактан мына. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Абасы таза, салкын экен да. Өтө сонун жерде жайгашыптыр. Локациясы өтө жакшы. Туугандар, экрандагы телефон номерлерге чалып байланыша бересиздер. 5 сотук жер участкасында жайгашкан 2 кабаттуу мына ушул үй сатууга коюлду. Бардыгы бышык-кычтан жасалган. Бардык коммуникациялары бар. Мына бул дагы бир спальный бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Мына бул экинчи бир спальный бөлмөсү. Двухспальный кроваттар орнотулган. Экинчи кабаттын бөлмөлөрү, полдору бардыгы бул жакта ламинат менен жасалган. Мына. Көрдүңүздөр да. Дубалдары обой болуптур. Кенен бөлмө экен. Өтө сонун. Так. Андан кийинки дагы бир эң акыркы бөлмөгө кире турган болсок, бул жак ата-энелер уктоочу спальный бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун подсвет шкафтарды, занавескалар бардыгы подсвет жасалган. Wi-Fi ушул жакка орнотулуптур. Караңыздар, тумбучкалары, двухспальный кроваттары, иштөөчү стол стулдары, компьютер бардыгы, ксерокопия бардык ушул жерге орнотулган. Өтө сонун кылып, уютный кылып жасап коюптур. Мына.
Кана көрдүңүздөрбү туугандар? 8 бөлмөлүү болгон бышык кыштан салынган 2 кабаттуу үй, бардык шарты менен аласыздар, киресиздер, жашайсыздар. Кызыл китеп, тех паспортту, бардык документтери жанында. Аны менен кошо туугандар 250-300 метрде үйдөн мектепке барасыздар, 84 мектепке. Маршруттук каттамдарга дагы 200 метр аралык. Гагарин көчөсүнө чыга турган болсоңуздар, Гагарин көчөсүнүн жолдун боюнда бардык торговый точкалар, сода борборлор, магазин, дүкөн, аптека, кыскасы бардыгы жакын. Бардык маршруттук каттамдар Ош базар шаардын булуң бурчуна каттайт. 5 соттук жер участкасында жайгашкан мына ушул кирпичный үйдүн баасы $160 000. Кеми бар туугандар. Шашылыш сатууга коюлду. Чалыңыздар, байланышыңыздар.